Жер жарылып çöp, желin жарылып süt çıkan Noruz, tengir ular üçün bardan burada emgek bayramı. Uşunlardan büyüklü startatlarda en oğlu Bıykan emgegi dağızlandı. Alemi bıyıl Nardoğlusun kayıtırlasında bir qatar жаңылуулар күтүлмөкчү. Мындай чукулук адамдарга акыркы жылдары өзгөчө сезиле баштаган кургакчылык башкы себеп. Ошого жараша бул жолу дыйканчылык менен биргеле багбанчылыкты кеңири жайылтууда көңүл борборунда турмакчы. Маселен, алдыдагы жазгы талашчылык өнөктүгүндө облус боюнча 44.045 гектар жердин айдалары болжолдонулса, анын 500 гектарын жашылча жемиштер ээлейт. Ошондой эле техникалык өсүмдөргө олуттуу маани берүү менен 1000 гектарына жүгөрүнүн жана 103 гектарына сафылордун үрөөнүн себеби болжолдонулган. Ал эми Теңиртай маңындагы башка өрөөндөргө салыштырмалуу жазы эрте келген Кочкор районунда адаттагыдай эле картошка башкы орунда. Мындан тышкары быйыл мөмө жемиш кластерда жайылтылат. Кочкор жер кезине жаңыланып, бул баягы карагат чычырканак өстүрүү. Карагат чычырканак бул Ысык көл областы экен, Жетөгүс району. Биз мына алар менен кызматташып, биз өзүбүздүн айыл өкмөттөргө, ошондой эле жеке ишкерлерге көчөттөр менен камсыз кылып, бир жакшы жумуш алып баралы деп атабыз. Бир айыл, бир продукт дегенде ошонун үстүндө иш жүргүзөбүз. Кочкор районундагы Норуздун урматына даярдалган чакан театралдык сценировкада баба дыйкандын образын жараткан Адамбек Сапаев жергиликтер үчүн көнүмүш талаачылыкка кошумча багбанчылыкка чыйыр салгандардын бири. Өзүмдүк бакчасында жергиликтүү климатка анча мүнөздүү эмес, көбүн эсе жылуулукту сүйгөн жашылча жемиштердин 10 чактагай түрү бар. Алардан өз үй-бүлөсүнө кең кесири жетерлик түшүм алган ал кыш айларында кардын калың түшпөгөндүгүнө бир аз кыжаалат. Демек анын жаз мезгилинин жаанчыл болушун тилегенинин жөнү бар. Быйылкы жылы ушу кар аз түшүп, суунун тартыштыгы болгон турат да. Эми дыйкандардын тилеги ошол, суу көп болсо экен деген ой. Мына бүгүн Норуздун күнү күн жакшы тийип, сонун болуп турат. Эми мындан ары ушу жазда суунун көп болушун каалайбыз. Жамгырдын көп жаашына тилектешпиз. Себеби ушу жамгыр көп болсо биздин түшүмүбүз көп болот. Бактыга жараша айыл чарба өнөктөрүнүн ийгилигине кедерги кургакчылыкты алдын алуу боюнча мамлекеттик ийри программалар жүзөгө ашырылууда. Алсак, Кочкорго коңшу Жумгал жана Нарын райондорунда биринчи жолу тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонулса, Кытай мамлекети бизге жасалма жамгыр жаадыруу системасын сунуштоодо. Эң оболу жаздын жаанчылдыгы жана ошого жараша сугат сууларынын молдугу кааланган улустун улуу күнүндө улуттук каада салттарыбызда унутта калбай, Кочкор районундагы майрамдык салтанаттар бейшикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу тойлор менен коштолду. Чынында эле алакандар жайылып, ак баталар канчалык көп берилсе, элибиздин турмуш жолу ак жолтой жана шыдыр болору белгилүү. Элдин маанайы жакшы, улуттук оюндар болуп атат, ордо атыш болуп атат, чүкө атыш болуп атат. Мына ушул майрам бизди аябай кубандырып атат. Эмне үчүн дегенде, Тажик менен Кыргыздын ортосундагы чегара чечилип, элдин кубанычы болуп атат да, кыргыз элинин кубанычы, жалпы эле баткендиктерimiz. Биздин чегара да кыргыз эл. Биз сону убакта ушинтип өзүбүздүн салтыбыз менен жакшынакай жасачубуз. Тушоо кескенде да балдарды чуркатып, келиндер төрөгөндө төрөп келди деп байбичелерди чакырып, жакшынакай тиги тоюбузду берип, бешигибизге салып, жакшынакай бешик тойду өткөрчүбүз. Кыргыз калкына гана таандык мына ушундай жакшы жөрөлгөлөр үстөмдүк кылган Норузду көзөсүз жана сүмөлөксүз элестетүү деги эле мүмкүн эмес. Андыктан Нарын облусунун бардык айылдарында алар жана башка азыктар жасалып, алардан жалпы журт даам татышты. Иштеринде жылангана жакшылыктар кааланып, жаңырган жылда молчулук менен токчулукка, ырыскы менен бардарчылыкка үмүт артылды. Ошентип жаздын, эмгектин, биримдиктин жана ынтымактын жарчысы Норuz Теңиртой жергесинде бардык атрибуттары сакталуу менен өзгөчө шаңда белгиленди десек түк жаңылышпайбыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.